Карманыбыз мындан 7-8 жыл мурун Кыргыз өлкөсүнө туура келбеген диний агымдарга аскарылып кеткендиги үчүн соттолгон. Соттун өкүмү боюнча ал 9 жылга эркинден ажыратылган. Бирок колунда 2 айлык баласы болгон үчүн 14 жылдан кийин камалат деген чечим чыккан. Мына ошол күндөн тарта пробация институтуна каттоого туруп, мына ушул жактан ар тараптуу колдоо алып келет. Бир айда калтырбай мен ушул жерде каттоодо турам, пробацияда. Арай сайын келем. Бул жерде эң негизгиси адамга биринчи мамиле жакшы болуш керек. Адам катары, бир личность катары мамиле кылыш керек. Жакшы. Андан алдыңкы адамдарды мен мындай не кылбачу элем. Алар грубить этишчү эле. Булар азыр жакшы мамиле кылышат мага. Жеке личный мындай гордостька тие турган мамилелер кылышпайт да. Жакшы, анан эң негизгиси ошо жакшы беседа кылганда адам өзү ачылып сүйлөшөт го. Мага үй шартымды түшүндүргөнмүн, булар түшүнүшкөн, жардам беребиз дешип. Азыркы күндө ошол мен пособие алып баштадым. 2430 сом пособие алдым 3 кызыма. Рахмат ушуларга. Ош шаары боюнча пробация органында 300дөй жаран катталган. Мына ушул жарандар ар ай сайын келип, өзүнүн көйгөйлөрү, милдет укуктары боюнча кеңеш алып, жашоого болгон көз карашын өзгөртүп, жакшы жакка оңолууга шарт түзүшөт. Бул жакка бир эле улуу муундагылар эмес, жашы жете элек өспүрүмдөр дагы каттоого алынган. Бизге 1 жылга пробация көзөмөл менен 8 класста окуган бир бала каттоого келген. Атасы Ош шаары боюнча, Ош шаарында жашачу, атасы менен каттоого келчү. Апасы азыркы учурда Россияда болгон. Эч кандай байланышы жок апасы менен, атасы менен жашап, баягындай үйдө аябай кыйынчылык менен жашашкан. Бирок өзүнүн да психологический отклонениясы менен ошол учурда биз окуусуна барбай, окууга мындайча айтканда желаниясы кетип калып, биз ошого окууга кайтарып бергенге жардам бергенбиз. Пробация институту өз кардары менен өз ара тыгыз байланышып, социалдык, укуктук, психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүшөт. Жыйынтыгында пробациянын кардарында башкача айтканда сыналуучуда оңолууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ар бир кардарга өзүнчө пробациялык программа түзүлүп, ошонун негизинде пробациялык көзөмөл жүргүзүлөт. Пробация негизги бул коомдон обочолонтпогон, оор эмес, жазасы 5 жылга чейинки эркиндигинен ажыратуу жазалары каралган, жазаларга карата колдонулуучу мамлекеттин мажбурлоо чарасы да. Бул анча оор эмес жасаган кылмыштарга карата колдонулат пробациялык көзөмөл. Бул кандай жазаларга түрлөрү? Бул коомдук жумуштар, түзөтүү жумуштары, пробациялык көзөмөл, кээ бир кызматтарды ээлөө укугунан ажыратуу, эркиндигинен чектөө, ушул сыяктуу жазаларга тартылган инсандар бизде пробациялык көзөмөлдө турушат. Маалыматка ылайык, пробация институтунун негизги милдети соттолуучунун моралдык, материалдык жактан бутка тургузуп, коомго аралаштыруу. Эске салсак, пробация мыйзамы Кыргызстанда 2017 жылы кабыл алынып, 2019 жылы 1 январдан күчүнө кирип, мыйзамдуу иштеп баштаган. Айымкан Исралы кызы Азам Бузирков, Ынтымак.